кесүүнү сурады. Венесуэлада жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 1,5 миң адамга жетти. Маалымат каражаттары 50 миңден көп киши дайынсыз болуп жатканын кабарлоодо. Бизге жардам, оор техника керек. Урандыларды тазалоого эч ким көмөк көрсөткөн жок. Кыргызстанда күйүүчү майга байланышкан көйгөй күчүндө. Айрым май куюучу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин сатылбай калды. Адresтерде жок экен бүгүн. Мына могу экинчисине келип таптык бүгүн. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта күндүн башкы жаңылыктарын тааныштырабыз. Студияда мен Эрнест Нурматов. Биз менен чогуу болуп туруңуз. 29-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда 75-чилердин каты деген ат менен белгилүү кылмыш иши боюнча соттук отурумда прокурорлор судьядан шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү сурады. Аталган иш быйыл февралда мурдагы 75 аткаминердин президентке жана парламент төрагасына кайрылып, быйыл президенттик шайлоо өткөрүүгө чакыргандан кийин башталган. Тергөө органдары кайрылуу атайын даярдалып, мыйзамсыз аракеттер болгон деп иш козгоп, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон 8 кишиге айып тагылган. Азыр соттук жараянга көз салып жаткан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу менен байланышканы турабыз. Даткабек, саламатсызбы? Прокурорлор айыпталуучуларга жаза сураптыр деп маалымат чыкты. Муну тараптардын баары ырастадыбы? Анан кайрадан жабык өтө баштаган соттук кароодон мындан башка кандай маалыматтарыңыз бар? Рахмат Эрнест. Бүгүн адаттагыдай эле ушул 75-чилердин иши деп аталган соттук жараян кайрадан эле 1-май райондук сотунда жабык каралууда. Буга чейин ушул бул иште жалпы 20га жакын күбө болсо, күбөлөр суралып бүтүп, бүгүнкү отурумдан баштап ушул тараптар жары сөзгө чыга тургандыгы айтылган. Жаңы эле түштөн кийин эле ушул жары сөздөр мамлекеттик айыптоочуларга берилип, алар болсо ушул 75-чилердин каты боюнча айыпталып жаткан жалпы 8 кишиге 9 жылдан жаза берүүнү суранганы белгилүү болду. Ал эми бул маалыматты бизге Азаттыкка дал ушул 75-чилердин катындагы негизги фигуранттардын бири деген Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун жактоочусу Латыпбек Нуралимов тастыктап, бул мамлекеттик айыптоочулардын пикири боюнча бизге мындай деп комментарий берди. Андан угуп алалы. Прокурорлордун выступлениясына мен комментировать ете албайм, бирок мен наразымын. 9 жыл сурады дейт. 9 жылдан сурады. Ар бирине эмеле? Попытка захвата власти, злоупотребление служебным положением, деп туруп, эч кандай далил жок эле. Эми аларды түшүнсө болот. Обвинительный акт алардын жогорудагы жетекчилери бекитип берген. Алар ал бекиткен акка каршы чыга албайт. Биз өзүбүз доводторубузду эмки отурушта айтабыз. Сиз эмнеге нааразысыз? Далил жок эле, наровно эмести күнөөлүү деп койду да. Канча суралган күбөлөр бирөө дагы орусча айтканда кандай деп коет баягы. Соттук териштирүүдөгү далилдерди жетишсиз деп эсептейсизби? Жетишсиз эмес, жок далил. Умыслын доказать ете алган жок. Булар топтолуп туруп, бийликти алмаштырабыз деген бир дагы көрсөтмө берген жок. Окудум, действующий президентти колдойт экенбиз деп кол койдум. Жогоруда айтылгандай эле 75-чилердин каты боюнча буга чейин бул ушул учурдагы айыпталып жаткандарга бир топ дооматтар, сын пикирлер дагы айтылып келген. Буга чейин ушул Жогорку Кеңештин учурдагы төрагасы Марлен Маматалиев дагы бир топ сын пикирин айткан. Ал эми биз бул иштеги Нурланбек Тургунбек уулу менен эртең менен дагы пикир алып, бирок ал ушул Маматалиевдин айткандарын бүт бардыгын төгүнгө чыгарган. Эскерте кете турган болсок, 75-чилердин ишине байланыштуу сот жараяны 1-май райондук сотунда өтүп жатканына дээрлик 1,5 айга чукулдады. Андан бери башында бул ишке
Ички иштер министрлиги жашыруун деген гриф коюп, ал эми ортодо ошол тараптар сотту ачык өткөрүүсүн дагы суранып, бир 2 олтурумга ошол жалпы массалык маалымат каражаттары, андан тышкары сотко кызыктар болгон тараптар кирип катышууга мүмкүнчүлүк болгон. Бирок кийин прокурорлордун өтүнүчү менен бул иш кайрадан жабык каралып баштаган. Учурда сот отуруму мындан кийин ушул аптанын 1 жана 4 күндөрү дагы улантылмай болду. Ал эми азыр биздеги маалыматтар азырынча ушул Эрнис. Рахмат Татка. Кесиптешим Таткабек Шабданбек уулу Бишкектин 1-май райондук сотунан байланышка чыгып, 75-чилердин каты боюнча соттук иш жөнүндө баяндап берди. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык тема. Венесуэлада жер титирөөдөн каза тапкандардын саны өсүүдө. Убакыт өткөн сайын аман калгандарды табуу ыктымалдыгы төмөндөгөнү менен жергиликтүүлөр жакындарын куткаруу аракетин ыкчамдатууну, техниканы тартууну талап кылууда. 25-июнга караган түндө 1 мүнөттүн ичинде жер 2 рет силкинип, ири кыйроолорго алып келген. Соңку расмий маалымат боюнча набыт болгондордун саны 1,5 миң адамга жетти. Дагы 3 миңден ашууну жаракат алды. Бирок маалымат каражаттары 50 миңден көп киши дайынсыз болуп жатканын кабарлоодо. Алдыдагы сюжеттен көрөлү. Куш жер титирөөдөн 4 күн өткөндөн кийин да улам бир жерде аман калгандарды куткарып жатышат. Бирок алардын саны барган сайын азаюуда, барган сайын көбүрөөк сөөктөрдү алып чыгышууда. Ошентсе да эң катуу жабыркаган Ла-Гуайра аймагынын жашоочулары үмүтүн үзбөй, урандылардын арасынан жакындарын табууга аракеттенип, оор техниканы алып келүүнү, издөө иштерин токтотпоону суранып жатышат. Queremos apoyo. Queremos máquinas. Бизге жардам, оор техника керек. Бизди бул жака эми кое беришпейт. Урандыларды тазалоого эч ким көмөк көрсөткөн жок. 22 көп кабаттуу үйдө 300 киши болсо, аман калгандар менен сөөктөрдү санаганда 80-ин гана чыгардык. Башка аргабыз жок. Эч ким жардам бербей жатат. No tenemos acción. No tenemos ayuda. Башкала Каракаска 40 километр жакын жерде, деңиз жээгинде жайгашкан Ла-Гуайрада каз катар тизилип турган ондогон имарат урап, азыр бетон менен кирпич аралаш кум, темир тезек үйүлүп жатат. Жергиликтүү тургундар урандылардын астынан алсыраган добуштар дагы эле угулуп жатканын айтышат. Жекшембиде айласы кеткен, ачууланган жергиликтүүлөр оор машиналар бараткан жолду торошту. Алар техниканы башка жерде эмес, ошол райондо колдонууну талап кылышты. Кызымды жарым-жартылай алып чыктым, жарым-жартылай сууруп чыгардым. Машиналарды өткөрбөйм, билгенин кылышсын. Кааласа өлтүрүп койсун. Жоготоор эч нерсем калган жок. Өкмөт атайын комиссия кайсы турак үйлөрдө жашоо коопсуз экенин аныктоо ишин жүргүзүп жатканын айтууда. Finalmente queríamos Ла-Гуайра штатында электроэнергиясы 75%ке калыбына келтирилди. Атайын топтор суу менен камсыздоонун үстүнөн да иштеп жатышат. Эң негизгиси куткаруу иштери үчүн маанилүү болгон жол кыймылы 90%га калыбына келтирилди. alcanzar una recuperación. Венесуэлада дүйнөнүн чар тарабынан барган куткаруучулар адистер иштеп жатат. Чөлкөмдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бирине гуманитардык жардам жеткирилүүдө. Родригестин айтымында 24 өлкө 2700 куткаруучуну жиберди. Дүйшөмбүдө Кытай дээрлик $15 миллион жардам жөнөтүүнү чечкенин билдирди. Буга чейин кайра куруу иштерине накталай акча берилери айтылган. Тышкы иштер министрлиги андан тышкары аман калгандарды издеп жаткандарга спутниктен тартылган сүрөттөр берилгенин, ал өлкөдөгү кытайлык жамаат куткаруу иштерине катышып жатканын маалымдады. Айнура Жекше кызы, Прага. 21-июндан бери Европада катуу ысык каптап жаткан маалда былтыркыга салыштырмалуу 1300 адам өлүмү ашык катталды. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейсус билдиргендей, Европада ысык аба болжол менен 150 миллион эл жашаган аймакты каптады. 24-июнда Парижде абанын температурасы 40,9 градуска жетип, июнь айы боюнча жаңы рекордту жаңыртты. Европадагы үйлөрдүн 90% кондиционер орнотууга да болбойт. Турак жай, жумуш, кеңселери жана мектептер мындай жогорку температурага ылайыкташып курулган эмес. Париждеги эски үйдүн чатырынын алдындагы батирде жашаган 21 жаштагы Улис Закари адаттан тыш ысыктан коргонуу үчүн болгон аракетин жасоодо.
Айрыкча сың чатырдын астындагы эң үстүнкү кабатта жашагандыктан бул жер кадимкидей мешке окшоп кетет. Ысык дубалдардын баарынан өтүп кирет. Терезелерди жаап койсоң да күн 1-2 саат тийгенден кийин эле батир толугу менен мешке айланып калат. Абдан кыйын. Климаттын өзгөрүшү менен дүйнө жүзүндө абанын температурасы жогорулап жатат, бирок бул көрүнүш өзгөчө Европада байкалууда. Европа биримдигинин Коперник метеорологиялык кызматынын маалыматына ылайык, континент дүйнөлүк орточо көрсөткүчкө салыштырмалуу 2 эсе ылдам ысып жатат. Күндүзгү жогорку температура көп көңүлдүү турат, бирок түнкү температурада өзгөчө жогору болуп жатат. Түн ичинде температура 20 градустан жогору бойдон калса, акыркы күндөрү көргөнүбүздөй үйлөр ашыкча жылуулуктан арыла албайт. Бул адамдарга имараттын ичинде да кооптуу шарт жаратат. Мындай учурда организм күндүзгү ысыктан кийин калыбына келе албайт. Бул абал бир нече күнгө созулса, организмге түшкөн тынымсыз күч өлүмгө алып келет. Июнь айында аномалдуу ысык алгач Батыш Европага, кийинчерээк Германия, Чехия жана Польшага жетти. Беларуста аба ырайына байланыштуу эң жогорку кызыл деңгээлдеги кооптуулук жарыяланды. Жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстанда күйүүчү майга байланышкан көйгөй күчүндө. Эми айрым май куюучу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү май сатылбай калды. Айдоочулар күйүүчү майдын баасы улам кымбаттап жатканын айтып даттанууда. Өкмөт бар күчүн күйүүчү май таңкыстыгын алдын алууга жумшап жатканын белгилөөдө. Бул боюнча соңку кырдаалга Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат. Соңку апталарда айдоочулар күйүүчү майдын баасын кымбаттаганына даттанып келишсе, соңку күндөрү АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин айрым май куюучу жайларда таңкыстыгына күбө болдук. Мына азыр биз экинчи май куюучу жайга келип көрдүк. Бул жерде дагы АИ-95 үлгүсүндөгү бензин жок экени жазылып турат. Ушул тапта Бишкекте АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 90 сомго чукулдады. Айдоочулар агада кайыл болгону менен Жол-Гоу жана Роснефть май куюучу жайларында бул үлгүдөгү май жок. Сиз 95 аткенсиз. Азыр шаарда бул жеткиликтүү эле болуп атабы? Анан баанын өсүшү сизге байкалып атабы? Байкалып атат, конечно. Жеткиликтүү кээ бир АЗС'терде жок экен бүгүн. Мына могу экинчисине келип таап. Жакшы болот эле. Эми деген дүйнө жүзү боюнча ушундай көбөйүп атпайбы баанын баары түшүнүктүү, бирок мамлекет кичине колдоо көрсөтсө. Жаңы эле бияка да келдим, иштеген жок. 95 дедиңиз жок экен. 95 жок. Ну, это ожидаемо было из-за того, что в России такая ситуация происходит. Поэтому, в принципе, мы ожидали, да, чего-то подобного. Кыргызстанда соңку айларда күйүүчү майдын баардык түрү кымбаттаганы байкалууда. Бул айдоочуларды бир топ эле түйүшкө салууда. Кымбат сезилет байке, конечно. Машина көбөйүп жакшы эле сезилип атат. 10 литр эле келет азыр 1000 сом коём десеңиз, 11 литр ашып кетсе. Мурда көп келчү. Мурда 12, 13, 14 чейин бар чыгыш. Күндөн күнгө сезилип атабы? Сезилип атат. Har күнү почти. Күнүнө электин 1 сом ашып атат да азыр. Черезден уже кесең уже электин кошулуп койгон эмес. Күндө айдайбыз, күндө куябыз 2000 сом минимум. Кымбаттаганы катуу эле сезилип атат. Буга карата биз жумушту бир аз кымбатыраак айтайын десең, эл баягы эле кымбат. Баягы эле кайра келип бензинге алып, такайсың эле жок. Сондай болду. Кандай кайрылууңуз же күтүүлөрүңүз бар? Эми бир тик арзандаса жакшы болот эле. Хотя бир 10 сом арзандаса деле нормально болот эле. Украина өзүнө кол салганына жооп катары Орусиядагы бир катар логистикалык жайларда. Анын ичинде мунай базаларына дрон менен сокку урууда. Буга удай эле АКШ-Иран жаңжалына байланыштуу Ормуз кысыгынан мунай ташуу кыйындап, биржаларда мунай баасы көтөрүлгөн. Буга байланыштуу Кыргызстанда майдын баасы жана анын жеткиликтүүлүгү боюнча көйгөй актуалдашты. Азыр башка альтернативдүү жолдордо бүгүндө министрлер кабинетинин төрагасы Касымалиев Адылгатовичте жыйын өткөргөн, тапшырмалар берилген. Ошол коңшу мамлекеттерден жана башка мамлекеттерден ошол күйүүчү майларды камсыз кылуу тууралуу азыр бардык күч ошол жака жумшалып атат да. Азыр баары тең болот, азыр баардык күйүүчү заттардын баары тең.
бардык түрлөрү камсыз кылабыз буюрса. Кыргыз өкмөтү 25 майда 30 сентябрга чейин май ташыган жана саткан ишканаларга субсидия берүү боюнча токтом чыгарган. Ага ылайык өкмөт ар бир майдын түрү боюнча туруктуу баа киргизген жана андан ашырбай кармап турарын билдирген. Бул боюнча тиешелүү мекеме бааны көзөмөлдөп жатканын маалымдады. Буйрук күчүнө киргенден тартып күйүүчү майлоочу материалдардын чекене бааларына күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат. Кыргызстан жылына 1,5 миллион тонна күйүүчү май керек дейт. Майдын 90-95%ын негизинен Орусиядан алат. Кыргыз өкмөтү башка энергетикалык булактарды караштырып, Кыргыз нефтегаз жана Жунда кайра иштетүүчү заводдорун жаңылап жатканын билдирип келет. Түмөнбай Абдинабий уулу, Адилет Жеңишев, Азаттык, Бишкек. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Орусияда күйүүчү май тартыштыгы бар экенин моюнга алды. Ал бул көйгөй жарандарга жана бизнеске таасирин тийгизип жатканын, май күйүүчү жайларда кезектер дале бар экенин билдирди. Путин абалды Украинанын Орусиянын аймагындагы энергетикалык объектилерге жасаган дрон чабуулдарына байланыштырып, анын кесепеттерин мүмкүн болушунча азайтуу зарылдыгын белгиледи. Украинанын соккулары бир нече айдан бери натыйжада Орусиянын аймактарында бензин менен дизелди сатууга милдеттүү чектөөлөр кирген. Путин айыл чарба тармагын күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздоону тапшырып, бийлик дизелди күйүүчү майды экспорттоого толук тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын айтты. Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов. Өзүңөргө белгилүү болгондой, айдоочулар жана ишканалар үчүн көйгөй жаралууда. Тилекке каршы май күйүүчү жайларда кезек күтүүлөр дагы эле бар. Азыр зарыл сапаттагы май табылбай калып жатат. Биз айыл чарба продуктыларын өндүрүүчүлөр жана фермерлер туш болуп жаткан кыйынчылыктарды түшүнүп жатабыз. Айыл чарба секторунун убагында май менен камсыздоого баардык аракетти көрүү зарыл. Анткени алдыда түшүм маселеси турат. Безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку соккулар Орусиянын согуш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн алсыратууга багытталганын айтты. 25-июнда Зеленский Украинанын коопсуздук кызматына Орусияга басымды күчөтүү жана согушту токтотууга түрткү берүү максатындагы 40 күндүк аскердик операцияны бекиткенин билдирген. Күндүн орчундуу окуялары мына ушулар болду. Тиешелүү темаларга ой пикириңиз болсо, видеонун астына комментарий жаза кетиңиз, талкуу кылалы. Бүгүн Азаттыкта программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Эрнест Нурматов кызмат кылдым. Саламатта калыңыз.